Тануин деген эмне, кантип жазылат, кантип окулат жана эмне үчүн пайда болгон деген суроолордун алкагында буюрса тема кылабыз. Тануин деген сөз араб тилинде бул нундалган деген маанидеги сөз. Нундалган дегенде биз бир нерсе, бир тамгабы, бир аракетпи, кандайдыр бир нерседе нун бар экендигин түшүнө берсек болот. Демек, тануин деген бул нундалган деген мааниде экен. Тануин деле бизде араб тилинде бул белги болуп саналат. Башкача айтканда, кандайдыр бир нерсени туюндурган белги. Эми тануин белгиси кантип жазылат жана кантип окулат жана эмне үчүн пайда болгон. Тануин белгиси мындай жана мындай болуп жазылат. Бул жерде тамга, бул жерде да тамга, бул жерде да тамга бар экендигин элестете бериңиз. А, И, У деген аракеттерге окшош эле жазылат тануин деле. Бирок бунун өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Демек, тануин ушинтип жазылат экен. Аракетке дагы бир аракет болуп кошулуп жазылат. Башкача айтканда, эки фатха же эки касра же эки домма сыяктуу болуп жазылат. Ал эми окулуусу ошол сыяктуу эле А, И, У деген аракеттер бар болуп кошулуп окулат. Тагыраак айтканда, ан, ин, ун деп окулат. Эми эмне нундалган деген суроого ушул жерден жооп пайда болот. Бизде А, И, У деген 3 аракет бар экен. Ал эми ошол 3 аракетке дагы бир ошого өзүнө окшогон аракет кошулуп, же болбосо А, И, У деген 2ден жазылып келген болсо, анда биз ошол аракетке Н тамгасын же болбосо Нун тамгасын кошуп окуйт экенбиз. Мисалы, бул жерде А болгон болсо бирөөсү. Экинчиси кошулуп калдыбы, анда биз ан деп окуйбуз. Бул жерде И болгон болсо бирөөсү. Экинчиси кошулуп калдыбы, биз анда ин деп окуй берет экенбиз. Бул жерде бир домма У болду. Дагы бир У кошулду. Экөөсүн биз ун деп окуй берсек туура болот экен. Демек, А, И, У деген аракеттер нундалган деген маани экен. Могул тануин деген сөз. Эми тануин белгиси кантип пайда болуп калган жана эмне үчүн пайда болгон? Тануин белгиси араб тилинде сөздөрдүн жазылуусун кыскартуу максатта пайда болгон. Мисалы, араб тилинде көп сөздөр байкап көрүшсө нун тамгасы менен аяктайт экен. Жана ошол маселени чечиш керек болгон. Мисалы, ушул сөздү алсак, китепчеден. Байкап көрүшсө өтө көп сөздөр аягында нун тамгасы менен бүтөт экен. Жана бул сөздөрдү же болбосо сүйлөмдөрдү узартып салган көйгөй болуп чыкты. Жана ушул сөздөрдөн окшош болуп дайыма эле келе берген нерселерди кыскартыш керек болгон. Ошону кантип кыскартсак жана эмне кылсак, ордуна кандай кылсак деген маселе жаралган. Аны байкап көрүшсө көп сөздөр нун тамгасы менен бүтөт экен. Нун тамгасы менен бүтөт экен жана ушул нунду кыскартыш керек окшойт деген пикирге келишкен. Анан бул нун же болбосо тануин дайыма сөздүн аягында келет. Ошону билип алсаңыздар жакшы болот буюрса. Эми нун тамгасын макул. Көп жолуккан сөздөрдүн бардыгында нун тамгасын кыскартып салдык. Бирок нун тамгасын кыскартып бир белги берип койбосок, анда адамдар амада деп эле окуп калышат да, сөздүн мааниси жоголуп кетет да деген маселе пайда болот бул жерде. Эми ошол эле нун тамгасын жоготкондо бул тамганын ордуна бир белги коюш керек болушкан. Ал белгини көргөндөн кийин адамдар, бул жерде нун тамгасы бар экен деп нунду толук окушу үчүн. Анан ойлонуп, ошол эле тамгага, нун тамгасына чейинки тамганын
Аракетине дагы бир ошондой аракет кошуп койсок кандай болот деген сунуш чыгып, ошону анан кошушкан. Мисалы, А болсо бул жерде дагы бир А кылып кошуп коюшкан. Ушул нун тамгасына чейинки тамганын аракетине дагы бир ошондой аракет кошуп коебуз. Экинчи аракетин көргөндө адамдар бул жерде нун тамгасы бар турбайбы деп амада дебестен амадан деп толук туура кылып окушат деген ой пикир пайда болуп, ушул жерден анан нун тамгасы сөздөрдүн аягында кыскартылган дагы ордуна ушундай белги ойлонуп табылган. Жана ушул белгини койгондон кийин анан аташкан. Атаганда өзү айтып тургандай эле тануин деп нундалган деп атап коюшкан. Демек, эмне нундалган дегенде бизде А, И, У деген аракеттер нундалган деп түшүнсөк болот экен. Башкача айтканда ан, ин, ун деп окушубуз керек экен деп түшүнөбүз. Демек, фатханын үстүндө фатха келсе, касранын астына касра келсе, домманын жанына дагы бир домма келсе, анда биз ан, ин, ун, ан, бан, тан, ин, бин, тин же болбосо ун, бун, тун. Ушул сыяктуу кылып улантып окуп кете берет экенбиз. Кийинки сабактан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.